ошол Камчыбек Кыдыршаевди чакырып, жабык эшик артында ошол маселе боюнча кеңири маалымат уксак, ушуну киргизип койсоңуз күн тартибине. Рахмат. Дүйшөмбү күнү Жогорку кеңештин эл аралык комитетинде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал тууралуу УКМК маалымат берген соң коомчулукта бүдөмүк ойлор жаралбаш үчүн парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынына тийиштүү жетекчилерди чакырып маалымат алууну отурум башталары менен эле эл өкүлү Нурланбек Шакиев күн тартибине киргизүүнү сунуштады. Кесиптешинин сөзүн улаган депутат Жеңишбек Токторбаев да Ата журт фракциясынын атынан 6 депутат Баткенге барып, ал акыбалды жеринен көрүп келгендигин айтты. Чыр-чатакта жаракат алган жоопкерлерден кабар алып, жаңжал боюнча маалымат каражаттарын ар кандай туура эмес жаңылыктар чыгып жаткандыктан УКМК төрагасы чек ара кызматынын жетекчиси жана тийиштүү өкүлдөрдү чакырып маалымат угалы дейт. Баткен чыры боюнча границада болгон эмелер боюнча, жумуштар боюнча бир аз түшүнбөстүк маселе болуп атат. Блогерлер, кээ бир журналисттер, кээ бир саясатчылар туура эмес маалымат жеткирип атат. Ошон үчүн мен сизден суранат элем, күн тартибине киргизип койсоңуз, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевди, анан погран службанын жетекчиси Шаршеевди чакырсак, маалымат берсе. Ал арада Баткенге жардам көрсөтүү үчүн депутаттардын биринчи айлыгын которуу демилгесин көтөргөндөр да болду. Өткөн окуялар бизге сабак болгондуктан армияны күчтөндүрүү, жетиштүү каражат бөлүү керектигин айтышты. Баткен эли чыр-чатактан жадап мекенин таштап кетпеш үчүн жумуш менен камсыздоо ишкерлерди тартуу зарылдыгын эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков сунуштады. Жумуш ордун түзөм деген ишкерлерди салыктан бошотуп шарт түзүү керек. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө акча бөлүнүп жаткандыктан аны Баткен жергесине суу чыгарууга жумшоо сунушун, жолдорду оңдоого аймактык колдоо фонд түзүү маселесин билдирди. Трасса жабылып кала турган болсо, запас жолдор абдан жаман акыбалда. Ошондуктан биз шунусун айтып элек. Анан комитеттин көчмө жыйынын Баткенде өткөзөлү. Эл менен сүйлөшөлү, ошол жерде барып акыбалды караган бул да өтө маанилүү нерсе. Фонд түзөлү, биздин фракция өзүнүн айлыгын которуп бергенге даяр. Баткенди колдош боюнча. Ал жактын абалын жеринен көрүп келген эл өкүлдөрү чыр-чатактан соң аймактагы элден кабар алып, негизи ал акыбалын билген депутаттар Баткен облусундагы чек аралаш аймактарындагы социалдык маселелерди аларды чечүү тууралуу пикирлерин айтышып, протоколдук тапшырмалар берилди. Күндүн экинчи жарымына жыйынга чакырылган УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана башка тийиштүү жетекчилер келишип, жыйын жабык эшик артында улантылды. Жабык эшигинде өтсө туура болмок. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, ар кандай маселелер көтөрүлөт. Депутаттарга маалымат берип чыккан соң УКМК төрагасы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна да жооп берди. Негизинен 27 январда болгон кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатак тууралуу маалымат айтылып, 39-протокол тууралуу суроолор берилиптир. Коомчулукта Варухка коридор берилет деген такталбаган сөздөр чыгып кеткендиктен эл өкүлдөрүнүн алдында протоколду окуп бериптир. Ташиевдин айтымында протокол жашыруун эмес, андыктан баары окууга, маалымат алууга болот. Анда эч кандай жол берүү маселеси жазылбаган. Депутаттардын маселеси ушу протоколдо Варухка жол берилет экен, Варухка коридор берилет экен деген суроолор чынбы, чын эмеспи дегенден протоколду буларга окуп да бердим. Протоколдун содержаниясын жеткизип да бердим. Ал жерде так айтылып турат. Эч кандай Варухка коридор берилбейт. Эч кандай бир ашыкча бир жолдор курулбайт. Биз ошол Варухтун, то есть Аксайдын чыгыш тарабынан, күн чыгыш тарабынан берилип аткан азыркы беребиз деген, же болбосо ошону согласовать этебиз деген жолдун проектиси эмне үчүн? Себеби ошо аксайлыктардын өзүнүн коопсуздугун сактайлы жана Варухка кирип чыгып аткан адамдардын коопсуздугун сактайлы деген максатта. Ал эми эки мамлекеттин ортосундагы жолдун макамын аныктоо президенттерге гана тиешелүү маселе. Ким курат, акчаны ким берет, жолдун узундугу канча болот, аны эки мамлекеттин президенттери гана чечет. Бирок чыр-чатак чек аралаш аймакта улам-улам кайталанып жаткандыктан аны чечүү учурдун негизги маселеси. Буга чейин дал ошол тилкелерди тактоо үчүн өкмөттөр аралык комиссия түзүлсө, негедир жумуш токтоп калган. Бирок алардын иши келер каптадан кайра жанданып башталат экен. Учурда тактоо иштери өтө чийлешкен жерге келиптир. Лейлик район Майти жерлигинде барганда токтоп калган. Себеби ошого чейинки жерлердин баардыгы населенный пункт эмес болчу. Теперь анан бул жака населенный пункт башталып атат. Конунду, Интернационал, Максат, Борбордук 1, Борбордук 2, Арка, то есть Арка 1, Арка 2, Борбордук, Каттатуз деген эмелер бар, населенный пункттар бар. Ошолордун арасына келдик. Эң чырмалышкан, эң оор жерге келдик да. Ошону иштөө боюнча азыр чечим кабыл алынды. Эми маселе чек араны тактоо иштерин алып барган өкмөттөр аралык комиссияда калды. Баары комиссиянын бир пикирге келүүсүнөн макулдашууларынан көз каранды. Канткен күнү да эртедир кеч чек ара маселеси чечилет. Ал эми коомчулуктагы бүдөмүк ой жараткан 39-протоколдо 3 пункт камтылган. Ал жакта 3 пункт бар. Биринчи пункт ошол убагындагы
кырдаалды жөнгө салуу 1 майда 2021 жылда кырдаалды жөнгө салуу бул биринчи болгон. Экинчиси жанагы ошол эл жок, эл жашабаган жерлердеги точка пропуска пунктов описать рабочей комиссии. Это тоже уже выполнено до майти. Теперь третий вот насчет дороги и другое. Камчыбек Ташиев сөзүнүн соңунда бүгүнкү күндө чек арадагы абал туруктуу, бирок кооптуу болушу да мүмкүн дейт. Анткени чек ара такталып бир жактуу маселе чечилмейин ызы чуу болбостугуна кепилдик жок. Жабык эшик артында маалымат гана угушуп, ишти мындан ары улантуу керектигин айтышкан эл өкүлдөрү да мамлекеттер ортосундагы маселе болгондуктан чек араны чечүү оор экендигин айтышты. Эми чек ара маселеси оор маселе да бүгүнкү күндө. Эң орчундуу оор маселе ушул Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда болуп атпайбы? Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Но эртели кечпи бул чек ара маселесин биз тез аракет кылып чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин чек ара кызматкерлери дагы межправительственный комиссиядагы иштеп атат, өз жумушун алып барып атат. Ал эми депутаттар да мындан ары Баткен облусундагы социалдык маселелердин ыкчам чечилишине, аймактагы элдин абалынын жакшырышына колдон келген көмөктөрүн көрсөтүшөрүн билдиришти. Шекер Сатыбалдиев, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.